вы открылись в Европе, в России, в Казахстане и в Америке. Как получилось вообще? И у всех же ли получается? Да. У нас тоже не получался вначале, но когда мен минус болуп жүргөн кезде эле акча иштебей жөн эле жүргөн кезде эле у меня амбиция болду да. Биз бирге чыгабыз депчи. Америкада ачабыз деп эле уверенно айта берчүмүн. Я говорил всегда. Командамды чогултуп эле, слушайсыздар, көрө берчи, биз жакшы иштей берсек, Америка чейин ачылабыз деп айта берчүмүн. Это 5 жыл мурун. Бирок көп жолу минуска кирдик. Анан ошол визуально ойлонуп эле ошого кете бердим менчи, иштеп канчалык кыймыл болсун. Потихонечку начало получаться. Франшизага биздин франшизага болгон кызыгуу менен интересно было да. Кыргызстан франшиза чыгарса болобу же болбойбу дегенчи. Я это попробую дедим да. Ар бир мындай кыял кеч бала мындай бизнеске кызыккан мындай ой пайда болуп аткан эмне ушул Макдональдске окшогон же ошол компания Кыргызстандан чыккан эмес деп ойлоп каласыз. Вот менде деле ошондой болгон. Эмне үчүн Кыргызстандан мен ар бир бизнесмен патриот болуп калат. Эмне үчүн башка рыноктогу Starbucks же болбосо шоколадница, KFC бизге кирет, а биздин рыноктон башка жака экспорт болбойт биздин бренддер депчи. И это сделаю дедим, я попробую дедим да. Анан ошо документтерди чогултуп, тааныштар, ким ошо франшиза упаковкада ошолор менен связь таап чыгып 1 жыл убактым кеткен да. Упаковкага элечи. Акча кеткен, бир жагы бир миллиондон ашык акча кеткен да.